Конституция бул юридикалык документ эмес, юридикалык гана документ эмес, бул тарыхый документ. Бул Конституцияны биздин 20 жылдык тарыхыбыз аныктап берди. Анан Конституция бул саясий документ. Саясий дегеним ошол заманда Кыргызстанга ээлик кылып турган саясий күчтөрдүн ой пикирин эске алышка мажбур болдум. Бир жагында Гуркуров Бекназаров турат, Алда Батыр. Анын өзүнүн көз карашы бар. Сен эле билесиң, мындай эмес, мындай болуш керек дейт. Эмне кыласың? Макул деп бир жерин эске алыш керек. Компромисс деген ушул да. Исмаил ака турат, Кыргызстандын жарым падышасы. Бүт түштүктү Исмаил акага, генералга берип, түштүктү бергенбиз. Тынчтыкты ошол жагын өзүң карайсың деп. Ал айтат, андай эмес, мындай болуш керек. Анда билгени бар, тажрыйбасы бар, авторитети бар. Анан жок, силер билбейсиңер, мен чечем десем, ал документ өтпөйт да. Компромисстик саясий документ деген ошол. Бул жагында Атамбаев турат, Темир Сариев турат, Бишкектин мэри болуп кычырап Иса Омуркулов турат. Жана башкалар турат, 14 адам. Барын канаттандырган. Баарынын саясий келечегин, саясий планын эске алган. Баарын ичине батырган. Эр жигиттин ичине тиги бир нече эме батып кетет дейт го. Конституция баарын батырыш керек. Баарын батырган Конституция алыш керек эле. Ошон үчүн бул компромисстик саясий документ деген ушул да. Жана эсепке алыш менен түзүлгөн. Ал эми саясий документ болуп кабыл алынды, эми ал саясатчылар жок. Убактылуу өкмөттөн азыр экөөбүз эле калдык. Атамбаев жана мен. Эмдиги жылы Атамбаев кетет, мен эле калам саясатта. Ошон үчүн кул жеймин дейт куйрукту, Кудай берет буйрукту дегендей, өзүнүн кызыкчылыктарын, өзүнүн көз карашын ушул Конституцияга киргизген адамдар эмдиги жылы менден башкасы калбай калат. Жаңы келген саясатчылардын өзүнүн аппетити, өзүнүн амбициясы. Мен да Кыргызстанды оңдоп, тарыхта тиги мамлекет курган адам болсом деген чоң амбициялары болушу мүмкүн. Алар дагы андай эмес, мындай өзгөрткөнгө аракет кылат. Ошон үчүн биз 20 жылга чейин парламент өзгөртө албайт деген норманы киргизип койгонбуз.